Баткен жана Лейлек районундагы чегарачылар мындан ары 76 000 сомго жакын маяна алат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жергиликтүү тургундар менен жолукканда билдирди. Жапаров чегарачылардын айлык акысы 1 октябрдан тарта 2 эсеге жогорулата тургандыгын айтып өттү. Белгилей кетсек, турага учурда Баткен облусунда жүрөт. Ал 14-17 сентябрда тажик тараптын куралдуу кол салуусунун жүрүшүндө Максат айылындагы кыйраган объектилер менен таанышты. Ошондой эле Жапаров жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. 3-4 жерге барып келдим. Үйлөрдүн баарын кышка чейин ордуна коюп беребиз. Ремонт кылган ремонт кылып, жаңы салгандарын жаңы салып. 426 үйдү жаңы салабыз. Былтыркыдай сэндвич панел кереги жок, кирпич менен үстүндө бетон кылып бергиле деп турсуңар. Мына ошондой маалымат беришти. Биз ошого киришип атабыз. Sementlerin süйлөштүк, кирпичтердин баарында süйлөштүк. Айтор баарыбыз биригип, эми өзүбүздүн бир туугандарыбызга кышка чейин үйлөрүн салып беребиз. Буга бир 3 миллиард сомду которуп коюп келдим я. Ошо кем карыштарды болсо, ошолорду бүтүрөлү деп. Мына социалдык объектилердин баарын кайра ордуна коебуз. Ордуна коюп тургузабыз. Чегарачылардын зарплаталарынын баарын көтөргүлө дейт. Биз азыр 1 октябрдан 2 эсе көтөрдүк. Бир 14-15 миң алып аткан сержант азыр прапорщик контрактник. Bir 38 000 сом алат. Лейлек менен Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн баары ошо 2 деген дагы коэффициент кошулат. 70-80 миң, 60 миң сом тегерегинде алышат балдар. Азыр